Чоң рахмат, урматтуу Дастан Рысбекович, урматтуу депутаттар, убакыт бергениңиздер үчүн. Мен бир азыр коомчулукта талкуу болуп аткан маанилүү маселени бүгүн айтпасак болбойт. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына корона кризис башталгандан бери бүт ушул кыргыз өкмөтү, кыргыз бийликтери баарыбыз карайлап, азыр каражат таппай, бүт эл аралык каржы институттарынан акча сурап, эптеп бюджетти жабуу аракетин өкмөт көрүп жатат. Азыр Кыргызстанда 2 үй бүлө бир нанды бөлүшүп жеп отурган учур. Ошол эле убакта бизде азыр коррупцияга каршы күрөштү мындай башкы ураан катары колдонуп жүрөбүз. Мен бир маселеге көңүлүңүздөрдү бургум келет. Ошондой эле күч органдарына, президенттин, өкмөттүн өкүлдөрүнө, фракция жетекчилерине дагы көңүлүм бургум келет. Мындан бир аз убакыт мурун Мамлекеттик байланыш агенттигинин мурдагы жетекчиси Черногубова камалды. Коррупциялык ири ишке шектелип. Андан кийин биздеги маалымат боюнча улуттук коопсуздук кызматынын дагы бир башкармалыктын жетекчиси камалды, начальник управление. Ал менен кошо дагы бир кызматкери камалды. Өкмөттүн аппаратынан дагы ушул күндөрү ушул маселе боюнча сурак берип атышат. Бул жерде абдан ири сумма жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан премьер-министр Мухаммедкалый Аблыгазиев өзүнүн бул ишке катыштыгы жок экенин сөзсүз далилдеш керек. Бул премьер-министрге чоң жардам болот. Эгерде катыштыгы болсо, ал түздөн түз тез арада жооп бериши керек. Буга чейин билесиңер, мына Ала ТВ деген болгон, ал жакында 200 мегагерц өзүнүн жыштыгы менен кошо Билайнга сатылган. Куплю-продажада келишим болгон. Бирок ошол Ала ТВ ал телевизионный кабелге гана ыңгайлашкан. Ал жерде жыштык телевидение үчүн гана. Бирок мына ошону Ала ТВ Билайнга 1 миллион 800 миң долларга сатып атат. Билайн биздин мамлекеттик байланыш агенттиги аркылуу жакында ошол 200 мегагерц жыштыгы менен кошо телевидениеге деп багытталган жыштыкты 4G ушул сотовый операторунан интернетке туралап, аны переоформление жасады. Эми ушул жерде чоң маселе болуп атат. Буга чейин билесиздер, мына Темир Сариев премьер-министр болуп турганда 15 мегагерц 1 миллиард 500 миң сомго сатылган. Долларга айлантканда бир 25 миллион долларга сатылган. Аукцион менен, конкурс менен. Бул жерде азыркы премьер-министрдин тушунда 200 мегагерц 700 сомго кетип атат. 200 мегагерц. 15 мегагерц 25 миллион долларга сатылып атат. 200 мегагерц бекер кетип атат. Мына менде азыр мамлекеттик жана комитеттин байланыш боюнча каты турат. Жашыруун каты. Ошол убакта өкмөткө жазып атат. Бул келишим переоформление мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келет. Бул жерде бюджетке миллиарддаган акча зыян келет. Биз бул 200 мегагерцтен бюджеттин чоң кемтигин толтурсак болот. Ошон үчүн биз мындай кадамга барбашыбыз керек деп, мына ушундай убагында мына ДСП кат менен берип атат. Бирок ошого карабастан, мыйзамды бузуп, эч кандай аукцион кылбай, конкурс кылбай туруп, булар мына казакстандык компанияга өткөрүп берип атышат. Бул жерде абдан чоң мындай маселе турат. Ага чейин ошондой эле дагы бир лицензияны башка сотовый операторлорго булар мына 900 миллион долларлык дерлик. Аны дагы мына бул мен ойлоп тапканым жок. Бул мамлекеттик коопсуздук кызматынын катты. Мына ГКМнын. Бул жерде турат 1000 сомго сатып жиберишкен. 1000 сомго. Ошол жерде ГКМнын эсебинде бул 900 миллион Америка долларына сатсак болмок. Бюджетибизди ошол менен толтурсак болмок деп жазып атат. Эми ошондо жалпы эсеби ушул жыштыктан бюджет дээрлик, мына мен адистердин, эксперттердин, мурда иштеп кеткен, азыр иштеп аткандардын эсебинде 5 миллиард
сомго зыян тартып атат. Биз азыр көрүнгөн эл аралык институттардан, финанс институттарынан жалдырап 1 минут бергиле. Мына 1-2 минут. Мына 5 миллиард сом бюджетке түшпөй атат. Эми ушундай иштер адистердин айтымында ошол эле жетекчилердин мага берген маалыматында бизде мекенчил патриот жигиттер кыздар бар экен. Өздөрү кызматта турса дагы мындай күйүп мамлекетке. Биз айта албайбыз. Ошону сага ишенип берип атабыз. Сен айтпасаң болбойт деп азыр ыйлап атышат. Премьер-министрдин уруксаты жок, бул болбойт. Ошондуктан бүгүндөн калбай күч органдары буга катуу киришип, өкмөт башчы бул кылмышка тиешеси барбы, жокпу, тез арада далилдеш керек. Анткени мына улуттук коопсуздук кызматынан да суранат элем. Ошол эле казакстандык ири сотовый компаниянын жетекчисинин оң колу келип премьер-министрге жолуккан. Мына ушундай маселе бар. Анткени биз мен айтат элем, урматтуу депутаттар, урматтуу күч органдары, тилекке каршы убактын бүтүп баратат. Мына бул Дастан Рысбекович, 30 секунд. Мына буга чейин биз билесиңер, алтынды саткан учур болду, жерди саткан учур болду, кенди саткан учур болду. Бирок азыр биздин мына биз дем алып аткан абаны сатып акча жасагандар азыркы өкмөттүн тушунда пайда болду. Азыр улуттук коопсуздук кызматында 4 адам ушул боюнча абакта жатат. Тергөө абагында. Муну адилеттүү тергөөнү жасап, мына урматтуу фракция жетекчилери, урматтуу парламент, мына биз тандаган өкмөттүн кадамына мындай бир жоопкерчиликти берүү бул биздин колубузда турат. Калган сөз сиздерде. Рахмат. Мына кыргызстандыктар Кореяда, Түштүк Кореяда дээрлик 6000ге жакындап калды. Буга чейин мен да барып келгем. Ошол жердеги мекендештериме жолукканда эң мындай актуалдуу, эң зарыл болгон суроо эле бул түз каттам. Сеул, Бишкек. Андан кийин биз Кореянын элчилиги менен да сүйлөштүк, колубуздан келишинче баягы депутаттык аракеттерибизди көрдүк өзүбүздүн ишмердигибизге байланыштуу. Мына бир сөз болду эле. Тажикстан менен сүйлөшүлүп, жана Сомон-Эйр менен Душанбе, Бишкек, Сеул, Бишкек, Душанбе депчи. Анткени бизден баягы толбой калышы мүмкүн, өзүн өзү актабай калышы мүмкүн деп авиакомпаниялар келбей калса, мисалы, ошол Сомон-Эйр менен бир сүйлөшүүлөр болдубу, макулбу алар? Качан ушул маселе ишке ашышы мүмкүн? Маалымат берип койсоңуз. Биз Сомон-Эйрге бүт тиешелүү уруксаттарды бергенбиз. И сиз туура айтып атасыз, Кореянын посолу өзү дагы ошол рейсти ачам деп көп эмелерди жасаган. Бирок тилекке каршы авиационный власти Кореи бул рейске макул болбой коюшкан да. Бирок үмүт барбы эми? Сүйлөшүүлөрдү дагы жүргүзсө болобу өкмөт деңгээлинде? Жок, уже сүйлөшүүлөр бар. Корейская компания T-Way Сеул Бишкек рейсти 21-жылдан баштап ачабыз деген уже кол коюлган да. Демек мына бир дээрлик бир 6 айдан кийин каттам жолго коюлушу мүмкүн экен анда, 21-жылдан баштап. Башынан баштап, январдан. Кудай буйруса, марттан баштап. Марттан баштап. Абдан жакшы болмок. Бул баягы биздин Кореяда иштеп жүргөн, эмгектенип жүргөн мекендештер үчүн жакшы чоң мындай кабар болмок. Ошол эле учурда ал жактан көп мындай элчилерибиз иштеп, Кыргызстан жөнүндө жана ар кандай выставкаларды өткөрүп, биздин көчмөндөр оюну сыяктуу өзүбүздүн маданий иш-чараларыбызды дагы жарнамалап, бир топ мындай туристтердин келишине дагы жакшы шарт түзүлмөк да. Ушунун үстүнөн бир катуураак иштеп берсеңиздер, аракет кылган. Анткени бул ошол жактагы мекендештердин бир дээрлик 90% ушул маселени суранышты да. Рахмат. Рахмат, эске алабыз. Биздин элчилик дагы жакшы иштеп атат, жардам берип атат. Мындайда, урматтуу депутаттар, мыйзам туура эле мыйзамда. Бул кызматтык деген, служебный деген, вице-мэр, мына сизге айтып атам да, кызмат служебный деген. Ошо кызмат кылып аткан учурда берилген квартира. Эмгеги сиңип алынгандар, бул совсем экөөлөк болуш керек да, туурабы? Кто заслуженно получил, ошол спортивный мирденби, келгениби, же бөлөк эмгеги менен алгандар, бул менчикке калыш керек, туурабы? Ошондой болуп атат да бүгүнкү сөз. Служебныйды силер суроо койгула да, эгерде 20 жыл, 30 жыл жашаган жаран,
ошол жерде кызмат кылып анан үй жок калабы? Служебныйды кайта алып коесуңарбы? Жок, биз ошондой эле айтып атабыз. 20 жыл жашаса, Калтырыш керек. иштесе калсы. Калыш А керек. 15 жыл жашасачы? Бизде мыйзамда четко эле жазылган 20 жыл деп. Эми 15 жылдан кийин деле, по-моему, кыйын го дейм. Ушунчу азыркы абалда жашап сыртта калыш. Азыркы күнү мындай норма жок. Азыр Анан 20 порядок выделения квартирда служебный же болсо жана кызматтык абал менен. Мурун союз малында ар кайсы тармак Минздрав, Минобразование, горисполкомго заявка берип очередте турчу. Бүгүнкү системаңар кандай силердики? Бизде ошондой эле азыр норма иштеп атат азыр. Ошол эле норма иштеп атат. Акиматтарда и комиссия түзүлүп, комиссияда депутаттар анан шаардын структуралары жетекчилиги комиссионда чечет бул маселени. Анда бул мыйзамда эмне тартыш болуп атат? Эч кандай тартыш жок да бүгүнкү күндө. Биз айтып атабыз, эски редакциядан калсын эле. Эски редакцияда ушу мен айткандайбы? Ошондой. А новый Сиз редакцияда айтып аткандай. служебный бойдон болуш керек. Ошондой эле биз айтып атабыз. Менчикке берилгени, мисалы үчүн мен как афганец получал раньше бир жолу. Ал менчикке кеткенде безвозмездно получаешь. Ал кетиш керек да ошондой эле, туурабы? Турат. Мына бүгүнкү күндө урматтуу депутаттар, Улуу Ата Мекен согушунун ардагерлери почти калган жок. Азыр ооган согушунун ардагерлери бар. Барбы ошондой ооган согушунун ардагерлери тургандар сиздерде? Бар. Анда бул мыйзамды билбейм, демилгечилер, эгерде азыркы мен суроо бергенде кайта алгандар боюнча суроого жооп алгандай болсо, ошо туурада служебный өзүнчө болуш керек. Эмгеги сиңген адамдар алгандар менчикке кетиш керек. Болгону ошо болуш керек да. Анан суроогун карасаңар 20 жыл эмес, андан азайтыш керек да бир аз. Эми сунуш катары айтып атам.